Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз телефондон ар кандай деңгээлдеги математикалык амалдарды чыгаруу боюнча болмокчу. Мисалы, көрсөткүчтүү теңдемелер, тригонометриялык теңдемелер, көрсөткүчтүү барабарсыздык, ар кандай ийри сызыктар менен чектелген фигуралардын аянты, интеграл, туунду, дифференциалдык теңдемелер, матрица, химиялык маселелерди дагы чыгарсак болот. Ал үчүн телефонго ошол амалдарды аткаруучу приложенияны орнотуу керек. Ал приложенияны орнотуу үчүн Play Marketке киребиз. Play Marketке киргенден кийин бул жерге издөөчү жолчого решение математики деп жазабыз. Решение математики деп жазабыз. Жазганыбызда ушундай приложениялар чыгат. Бул жерден биз решение математики деген приложенияны телефонго орнотуу керек. Бул приложениянын значогу ушундай М деген жазуусу бар приложения. Ушул приложенияны басабыз. Басканыбызда бул приложения менде телефонго орнотулгандыктан бул жерде открыть деген жазуу чыгып турат. Сиздерде ушул жерде установить деген жазуу болот. Ошол установить деген жазууну басканыңыздарда бул приложение телефонуңуздарга орнотулат. Андан кийин бул приложенияга киребиз. Киргенибизде бул приложение төмөнкүдөй болуп ачылат. Мына жүктөлүп атат. Жүктөлгөндөн кийин бул жерде приложение иштөө үчүн тилди тандап алышыбыз керек. Бул жерде приложениянын менюлары орусча чыгуу үчүн ушул жерден орус тилин тандашыбыз керек. Тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерде мына калькулятор, функциянын графигин түзүү, теңдемелер системасын чыгаруу, интеграл, теңдемелерди чыгаруу, барабарсыздыктарды чыгаруу, жана башка туунду, предел, дифференциалдык теңдемелер, функциянын экстремум чекиттерин, матрица, химиялык маселелерди дагы чыгарсак болот. Мисалы, бул жерде калькулятор дегенди бассак, ушундай калькулятор чыгат. Мисалы, логарифманы эсептөө үчүн лог дегенди тандайбыз. Мына тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерде азыр курсор логарифманын негизинде өчүп жанып турат. Биринчи логарифманын негизин жазалы. Мисалы, логарифманын негизин 5 деп коелу. Андан кийин логарифмалануучу санды жазуу үчүн бул жерде ушул стрелкаларды басып, курсорду жылдырып алсак болот. Мисалы, оң тарапты көрсөтүп турган стрелканы бассак, мына курсор логарифмалануучу сан жазыла турган жерге келди. Бул жерге 125 деп жазып туруп, барабарды бассак, мына 5 негиз боюнча 125-тин логарифми 3-кө барабар экен. Ал эми мисалы 9-дун квадраты канча болот десе, бул жерде мына даражаны тандайбыз. Тандаганыбызда азыр буну өчүрүп таштайын. Мына тандайбыз. Бул жерге 9-ду жазабыз. Даражасыга чыгаруу үчүн оң тарапты көрсөтүп турган стрелканы басабыз. 2-ни жазабыз. Барабарды бассак, мына 9-дун квадраты 81. Бул жерден ар кандай эсептөөлөрдү калькулятордун жардамы менен эсептесек болот. Андан кийин биз теңдемени чыгарууну карайык. Бизге көрсөткүчтүү теңдеме берилсин. Бул жерден теңдемени чыгаруу үчүн уравнение дегенди тандайбыз. Мына андан кийин бул жерге ввести уравнение деген жерге биз ошол теңдемени жазышыбыз керек. Ушул жерди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Мисалы, 2-нин даражасы да 5х минус 1 экен. Аны жазуу үчүн бул жерден даражаны тандайбыз. Мына даражаны тандасак ушундай болуп чыгат. Бул жерге 2, оң тарапты көрсөтүп турган стрелканы бассак, курсор даражага чыгат. Бул жерге 5х минус 1 мына даражасы. Курсорду төмөн жакка түшүрүү үчүн дагы оң тарапты көрсөткөн стрелканы бассак, курсор мына төмөн жакка түштү, чоң болуп өчүп жанып атат. Бул жерге кошуу, өчүрүү үчүн туура эмес жазып алсак, ушуну бассак, туура эмес жазган саныбыз өчөт. Мына даражаны тандайбыз. Бул жерге 2, даражага чыгарабыз курсорду. 5х минус 2 даражасында. Андан кийин курсор төмөн жакка түшүрөбүз. Кошуу, даража 2 даражасында, мисалы, даражасында 5х минус 3.
Kursorda төмен жаққа түшүрөбүз. Барабар 896. Бизге ушундай теңдеме берилсе, ушул теңдемени чыгарып көрөлү азыр. Окей дегенди басабыз бул жерден. Окей дегенди бассак, бул жака теңдемебиз жазылат. Андан кийин эсептөө үчүн бул жерден solve дегенди басабыз. Бассак эсептеп атат. Азыр бизге эсептеп чыгат. Мына бул жерде теңдеменин берилиши төмөн жакта мына шаг 1 решение уравнения деп турат. Мына жаңы өзгөрмө менен белгилеп алды. 2-нин 5-нчи даражасы 2-нин даражасында 5 x минус 3'тü u менен белгиледи. Андан кийин бул жактан ошол белгилеген жардам менен чыгарды. Мына толук чыгарылышы турат. Бул жерде мына теңдеменин чыгарылышы демек 2-ге барабар экен. X'тин мааниси 2-ге барабар экен. Ушундай кылып көрсөткүчтүү теңдемени чыгарсак болот. Андан кийин артка кайтуу үчүн бул жерде back деген бар. Ошону бассак, мына артка кайтат. Андан кийин бизге тригонометриялык теңдеме берилсин. Тригонометриялык теңдемени чыгаруу үчүн бул жерде мына уравнение деген бар. Уравнение дегенди басабыз. Бул жерге теңдемени жазабыз. Мисалы, бизге төмөнкүдөй теңдеме берилсин. Косинус x курсорду кашан сыртына чыгаруу үчүн оң тарапты көрсөтүп турган стрелканы басабыз. Кошуу 2 косинус 2x болсун. Мына косинус бул жерге 2x деп жазабыз. Курсорду кашан сыртына чыгарабыз. Барабар 1. Бизге ушундай теңдеме берилсин. Окей деген басабыз. Андан кийин бул жерден solve деген басабыз. Мына бассак, мына биздин теңдеменин берилиши ушундай. Ушул теңдемени чыгарылышы төмөн жакта, мына толук чыгарылышы. Бул жерде теңдемени чыгарса, бул теңдеменин жыйынтыгы ушундай болот экен. Мына результаты. Ушундай кылып тригонометриялык теңдемени чыгарсак болот. Андан кийин артка кайтып туруп, бизге эки функция менен чектелген фигуранын аянтын табуу керек болсун. Ийри сызыктар менен чектелген фигуралардын аянтын табуу боюнча. Ал үчүн бул жерден интеграл дегенди басабыз. Мына интеграл деген бассак, бул жерде аныкталбаган интеграл. Бул жерде төмөнкү жана жогорку предели чеги берилген интеграл. Бул жерде ийри сызыктар менен чектелген фигуранын аянтын табуу боюнча. Биз ушул жерден ушуну тандайбыз. Мына тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерге биринчи функцияны жазабыз, бул жерге экинчи функцияны жазабыз. Бул жерге чектерин жазабыз. Мына жазалы. Анда биринчи функцияны жазуу үчүн y барабар. Бул жерге 1 кошуу 2 синус x. Биринчи функциябыз 1 кошуу 2 синус x болсун. Андан кийин окейди басабыз. Андан кийин бул жерге экинчи функцияны жазабыз. Экинчи функциябыз y барабар 0 болсун. Мына y барабар 0. Окейди басабыз. Андан кийин x'тин мааниси 0 болсун. Мына x барабар 0. Андан кийинки мааниси pi бөлү 2 болсун. X барабар pi бөлү 2-ни жазуу үчүн бул жерден бөлчөктү тандайбыз. Мына бөлчөктү басабыз. Бөлчөктүн алымына pi'ни жазуу үчүн бул жерде pi деген сан бар. Pi'ни басабыз. Төмөн жакка түшүү үчүн оң тарапты көрсөтүп турган стрелканы бассак, мына курсор бөлчөктүн бөлүмүнө түштү. Бул жерге 2 деп жазабыз. Окей. Мына биздин функциянын берилиштерин жаздык. Андан кийин бул жерден solve дегенди басабыз. Бассак, мына эсептеп атат. Мына бизде эки функция берилди. Мына биринчи функциябыз y барабар 1 кошуу 2 синус x, экинчи функциябыз y барабар 0. Бул функциянын графиги мына бул жакта график көрсөтүлгөн. X 0-дөн мына 0-дөн pi бөлү 2-ге чейинки аралыктагы фигуранын аянтын эсептеп атат. Төмөн жакка түшсөк, мына толук чыгарылышы жазылган. Бул фигуранын аянты 2-ден 1 pi кошуу 2 экен, мына жыйынтыгы. Ушундай кылып эсептесек болот. Андан кийин бизге
төмөнкү жана жогорку чеги берилген, предели берилген интеграл берилсе, ал интегралды эсептөө үчүн кандай кылабыз? Мисалы, интеграл минус 1-ден 2-ге чейин x'ин 4-чү даражасы dx деген интеграл берилсин. Ал үчүн бул жерден ушуну тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерге функциянын берилишин жазабыз. Бул жерге төмөнкү чегин жазабыз. Бул жерге интегралдын жогорку чегин жазабыз. Бул жерге мисалы x'ин 4-чү даражасы, ал үчүн даражаны тандайбыз. Бул жерден x дейбиз. Курсорду даражага чыгарабыз. Курсорду даражага чыгарабыз. 4-чү даража дейбиз. Окейди басабыз. Андан кийин төмөнкү чегин жазабыз. Төмөнкү чеги минус 1. Окейди басабыз. Жогорку чегин жазабыз. Жогорку чеги 2. Мына окей дейбиз. Андан кийин бул жерден solve дегенди бассак, мына эсептеп атат. Бул жерде функциянын берилиши, мына интегралдын берилиши. Бул жакта мына жыйынтыгы 5-тен 33 чыгат экен. Бул жерден бардык чыгарылышын көрсөк болот, мына өйдө төмөн жылдырып. Андан кийин артка кайталы. Андан кийин бизге эки функция менен чектелген фигуранын аянтын табуу керек болсун дейик. Ал фигуранын аянтын табуу үчүн дагы интегралды тандайбыз. Андан кийин бул жерден площадь фигуру ограниченный двоими функциями дегенди тандайбыз. Ушуну басабыз. Бул жерге биринчи функцияны жазабыз. Мына y барабар x'тин квадраты минус 4x кошуу 4 деген функция берилиптир. Мына даражаны жазуу үчүн ушуну тандайбыз. Бул жерге x даражага чыгарабыз курсорду. Экинчи даража, курсор төмөн түшүрөбүз. Кемитүү 4x кошуу 4. Ушундай функция берилсин биринчиси. Окейди басабыз. Экинчи функцияны жазабыз. y барабар 4 кемитүү x'тин квадраты экен. x квадрат. Окейди басабыз. Бул жакта чектери көрсөтүлгөн эмес. Ошо жерди басып туруп эле кайра артка кайтабыз. Бул жерди дагы басып туруп кайра артка кайтып коебуз. Мына бизге ушундай эки функция менен чектелген фигуранын аянтын тапкыла дептир. Бул жерден solve дегенди бассак, мына эсептеп атат. Ал эки функцияны барабарлаганда 2x квадрат минус 4x барабар 0 деген чыкты. Бул жерден теңнеменин тамырларын тапса, биринчи тамыры 0, экинчи тамыры 2 дейт. Демек x 0, 2 экен. Ушул 0-дөн 2-ге чейинки чектеги фигуранын аянтын табуу керек. Бул жерде мына функциянын графиги берилген. Кичирейтип алсак болот. Мына кичирейтип алдык. Ушундай мына эки функциянын тең графиги сызылган. Бул жерде мына биринчи кызыл менен сызылганы 4 кем x квадрат минус 4x кошуу 4 деген функциянын графиги. Ал эми көк сызык менен сызылган. Бул y барабар 4 минус x квадрат деген функциянын графиги. Ушул эки ийри сызык менен чектелген фигуранын аянтын тапканда, мына интегралдын жардамы менен эсептеп чыгып атат. Бул жакта төмөн жакка түшсөк, ушул ийри сызыктар менен чектелген фигуранын аянты 3-төн 8-ге барабар экен. Андан кийин бек дегенди бассак артка кайтат. Мисалы, функцияны изилдөө экстремум чектерин тапкыла десе, бул жерде построение графика дегенди тандап туруп тапсак болот. Мисалы, ушуну басабыз. Бул жерге функцияны жазабыз. Вести функция деген жерге мисалы бизге бизге төмөнкүдөй функция берилсин. Мына x'тин экинчи даражасы кемитүү 2x кемитүү 3 деген функция берилсин. Ушул функцияны изилдегиле десе,
функцияны жазгандан кийин окей дегенди басабыз. Бул жерден solve дегенди бассак, мына бул жерде функциянын берилиши мына x квадрат кемитүү 2x минус 3. Функциянын аныкталуу областы каалагандай чыныгы сандардын көптүгү. Функциянын туундусу 2x минус 2ге барабар. Функциянын туундусун 0ге барабарлап чыгарганда сыналуучу чекити 1ге барабар экен. Анда функциянын экстремум чекиттери x 1 болгондо y минус 4 экен. Бул жакта төмөн жакка түшсөк, мына функциянын графиги дагы сызылган. Масштабты кичирейтип алсак болот. Мына функциянын графиги ушундай болуп сызылат. Экстремум чекити 1 минус 4 экен. Ушундай кылып эсептесек болот. Ал эми бул жерде мына туундуну эсептесек болот. Точка экстремума, функциянын экстремум чекитин тапсак болот. Мисалы, бул жерден бизге функция берилсин. x квадрат минус x деген функция берилсин. Ушул функциянын экстремум чекитин тапкыла десе, функцияны жазабыз, окей дегенди басабыз. Андан кийин бул жерден solve дегенди басабыз. Бассак, функциянын берилиши бул жерде мына туундуну 0ге барабарлап теңдемени чыгарып атат. Анда функциянын сыналуучу чекити ушул болот. Бул жерде функциянын экстремум чекити ушул болот. x 2ден 1 болгондо y-дин мааниси минус 4дөн 1 болот экен. Ушундай кылып тапсак болот. Мисалы, бул жерде построение графика деп сызыктуу функция жазып көрөлү. Мына бул жерге x минус 2 деген функцияны жазып көрөлү. Мына solve дегенди бассак, мына функциянын графиги ушундай болуп түз сызык. Каалагандай функцияларды, теңдемелерди чыгарсак болот. Бул жерде система уравнений дегенди бассак, мына теңдемелер системасы. Бул жерде биринчиде эки өзгөрмөлүү, эки теңдемени кармаган теңдемелер системасы. Экинчиде 3 өзгөрмөлүү, 3 теңдемени кармаган теңдемелер системасы. Үчүнчүдө 4 өзгөрмөлүү, 4 теңдемени кармаган теңдемелер системасы. 5 өзгөрмөлүү, 5 теңдемени кармаган теңдемелер системасы. Ушундай кылып бардык амалдарды ушул приложениянын жардамында эсептеп чыгарсак болот.